Ысык көл кээде тынч да кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сендей сырдуу жолдош күткөн жокмун. Ассаламу алейкум ысык көлүм, кандайсың? Жатасың анан чалкалап, сен менен баарлашып бир настроение көтөрүлүп калат да билең. Ден соолуктар жакшыбы деги, кеп салчы. Коп, кандайсың коп, келип калдыңбы? Менде настроение жок, жатам мына монтип. Эмне болуп кетти? Айтчы срочно, өтүнүп алайын. Коп, мен уже мусорго толуп калдым, бул кыргыздарга даба жок экен. Ушул жерге жаралганына кээде өкүнүп кетип атам, честно говоря. Кошмар, просто, кошмар, балыктарым өлгөнү калды, жегимди карачы. Албетте, мындай статусум менен мен мындай сөздөрдү сүйлөбөшүм керек болчу, бирок айла жок, жан күйгөндө сөгүн өткөнсүң, көчүк күйүп атат, сууга түшкөндүн өзүнүн культурасы болот. Трусу менен келип алып, мага түшүп атышат. Мен уже 50% сийдик болуп кетмей болду, Чо за фигня, айтчы, коп, жеткирчи ошолорго, эмне кылам билбейм, билбей калдым мен уже, билбейм мен, эмне кылам эми, жан күйгөнмүн, карачы, даже сүйлөй албай калдым, мусор толтура, түбүм толтура мусор болуп калды, баклажка, саклажка, просто, словами не описать, сөз жок, просто, сөз жок, скажите, кантип айтыш керек, буларга, как достучаться, просто, жан күйгөнүн айтпай, коп, жан күйүп турат, Ё-моё, көлүм, сени түшүнөм, сени толук түшүнүп турам азыр. Жүрөгүңдө эмне турганчы, ё-моё, мен дагы ошону ойлоп алып, кирерге тешик таппай кетем да, ушуну көргөндөчү, жээгиңе барып, жанакындай коо болуп калган мусорду көргөндө просто тывырчылап кетем да, тывырчылап кетем да, энең дурайымдар, эмне маврлар билбейм, булар мавр да эмес, энең дурайын, булар мырт да эмес, энең дурайын, булар чочко десең чочко тарынат, чочко да животный да, не знаю как назвать, эмне болуп атасыңар, очнитесь, бул бирөөнүн көлү эмес да, энең дурайындар, бул силердин көлүңөр да, карачы, мына мен да тилден калдым, көл, мен сени толук түшүнүп турам, короче, мындай, кыргыздар, мындан кийин бири бириңерди көрсөңөр мындай ыргытып атканга, чапчы энең дурайын, башка чаап элеңиң, ошол жерде баклажка менен башка чаап, по-другому никак, как объяснишь, блядь, карачы, дене бою титиреп, сүйлөбөй калдым, сүйлөшпөй эле коелучу, пожалуйста, бул темада азыр, короче, экөөбүз тең нерв болуп, азыр давление болуп, инфаркт болуп, азыр ушул жерден турбай калабыз экөөбүз тең, түшүндүңөр да, давайте, эмне жөнүндө сөз болуп атканын азыр, чисто сөз менен эмес, эмоция менен түшүнүп койгулачы, пожалуйста, блядь.